Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн мен силерге кыргыз тили сабагынан өтүлүүчү темабыз байламталардын бөлүнүшү болмокчу. Силер өзүңөр билгениңердей эле кыргыз тилинде 12 сөз түркүм бар. Алар өзүнчө маани берүүчү сөз түркүмдөр, кызматчы сөздөр, өзгөчө сөз түркүмдөрү болуп 3кө бөлүнөт. Кызматчы сөздөрдүн мындай түрлөрү бар: жандооштор, байламталар, бөлүкчөлөр, модалдык сөздөр. Бүгүн биз силер менен байламталар түрү боюнча маалымат алабыз. Байламталар өз алдынча турганда эч кандай лексикалык мааниге ээ болбогон, сүйлөм ичинде сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырган кызматчы сөздөр байламталар деп аталат. Бул мисалдарды далил катары карап көрсөк, анда атаң үчүн да, досуң үчүн да, энең үчүн да жооп берчүбүз. Бул жерде да деген байламтасы катышканы силерге көрүнүп турат. Кийинки сүйлөмдө биздин элдер эмгекти сүйөт, анткени эмгек жашоонун булагы. Анткени деген байламта катышты. Кийинки сүйлөмдө ачуусу катуу келди, ошенткени менен аны кыя алган жок. Ошенткени менен деген байламта катышканы көрүнүп турат силерге. Байламталар түзүлүшүнө карай жөнөкөй байламталар, анан татаал байламталар болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй байламталар бир эле сөздөн турат: да, дагы, менен, эми, бирок жана башка. Татаал байламталар эки же андан ашык сөздөрдүн тизмегинен түзүлөт. Же болбосо, ошол үчүн, ошол себептүү, ошондой болгону менен деген. Буларды силер тексттерден карап татаал жана жөнөкөй байламталарга мисалдарды жазып алсаңар болот дептериңерге. Байламталар маанисине карап төмөнкүдөй болуп бөлүнөт. Байланыштыргыч байламта. Буга жана, жанада, менен деген байламталар кирет. Божомолдогуч байламтага же болбосо деген байламталар кирет. Каршылагыч байламта: ал эми, бирок, анткени менен. Себеп натыйжалагыч байламтага анткени, себеби, ошонун натыйжасында, андыктан деген байламталар кирет. Салыштырма байламтага канча, ошончо, канчалык, ошончолук. Ал эми шарттуу байламтага эгер, эгерде деген байламталар кирет. Бул жерде мен силерге бир нече мисалдар деле келтирип койдум. Силер буларга өз алдыңарча сүйлөмдөрдү түзүп алсаңар болот. Бирок балдар, биз бул байламталардын ар бирине өз алдынча токтолобуз кийинки сабактарыбызда. Анда мен силерге бүгүнкү сабактын акырында үйгө тапшырма берсем. Бул жерде бир нече сүйлөмдөр турат. Ошол сүйлөмдөрдөгү бош орундарга тиешелүү байламталарды коюп чыгышыбыз керек болот. Жана, да, ары, бирок, анткени, менен, же. Биринчи сүйлөмдү силерге көрсөтүп койсом. Команда болгондо Шекербек. Бул жерге менен деген байламтасын алып келип коебуз да, Шекербек менен Алымбек өз окопторун көздөй чуркашты. Көрдүңөрбү? Биринчи сүйлөмдү менен деген байламта байланыштырды. Ал эми калган сүйлөмдөрдө бул жердеги байламталарды тийиштүү маанисине карап коюп чыгасыңар. Анда кийинки сабактарда жолугушканча балдар саламатта жүргүлө.